Ассалому алейкум, урматтуу бир туугандар, урматтуу мырзалар, урматтуу айымдар. Сиздерге чоң рахмат. Бизди колдоп койгонуңуздар үчүн, ушундай комментарийлерди койгонуңуздар үчүн. Ыйман деп туруп, музыка коюп алганың кантет дейт. Сиз эң туура маселени көтөрдүңүз. Чындыгында бул дагы жакпай жүргөн музыкачы. Өзүм сүйлөп атып, кичине музыканы кошуп койгончу. Бир жагынан жакса дагы, жакпаган жагы көбүрөөк болуп атканда, жүрөктө өйүп келатканда. Анткени угуп калганбыз да, музыка жүрөктү карайтат, эки жүздүүлүктү көбөйтөт деп дин жактырбаганын билебиз да. Болгону жанагыдай барабан черткенге гана уруксат берилген экен, биздин билишибизче. Көч бара түзөлөт дегендей, эми акырындык менен музыканы калтырабыз. Болгону жанагыдай болчу да, зеригип кетпесин, адамдар көбүрөөк көрсүн деген мааниде музыканы коюп койчубуз да. Эгерде музыка жакпай атса, жазыңыздар, музыка жакпайт деп, музыка тууралуу хадистерди билсеңиздер, жазып коюңуздар, биз дагы эстейли. Жана эскертип койгонуңуз үчүн чоң рахмат. Эскертүү албетте момундарга пайда берет. Биз өткөндө YouTube'га, Максат Бейшеев YouTube каналына музыка жок эле чыгарганбыз. Мына сонун эле болот экен, жакшы эле болот экен. Жакпай жүргөн чындыгындачы. Сиз биздин ушу музыкага болгон жек көрүү сезимибизди ойготуп койдуңуз. Сизге ыраазычылык, рахмат айтам. Адамга рахмат айта албаган адам Аллага да рахмат айта албайт дейт. Ушундай жакпаган нерселер болсо, мындай четте карап турбастан, комментарий аркылуу болсо дагы жазып коюп туруңуздар. Эч кандай жаман көрбөйбүз, сиздерди жакшы көрөбүз, урматтуу бир туугандар. Ошол музыканы угуп атып, адамдар кандайдыр бир күнөөгө батып калып, анан ошол күнөөдөн биз дагы үлүш алып калышыбыз мүмкүн да, ошону зыян тартып калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн сиздин айтканыңыз туура эле болду. Анан урматтуу мырзалар, таанышуу боюнча да, сиздер айтып атасыздар, ушул кыздын номерин берип койгула депчи. Өткөндө чыгардык го, 33 жаштагы. Дароо эле номер берилбейт да, биринчи сиздер анкетаңыздарды коюңуздар, мага жөнөтүңүздөр. Эч кандай коркпостон сүрөтүңүздөрдү жөнөтүңүздөр, анан ал карындашыбыз карайт, сүрөтүңүздү көрөт, анан өзү жөнүндө маалымат берет, эгер жага турган болсо. Сиздерди уят кылбай